Адил Сегизбаев 2000 сомдон добуш сатып алып жатат. Манас аэропортунун мурдагы экс жетекчиси Эрик Шайданов президенттикке талапкер Адил Сегизбаевке добуш топтоо аракетинде элге акча таратып жатат. Ал болсо Жумгал районунда 2000 сом сунуштап жаткан, жергиликтүү тургундарга пара берүүгө аракет кылып жатканы белгилүү болууда. Координациялык топтун мүчөлөрү материалдарды Ички иштер министрлигине жөнөтүштү. Жумгал районунун Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери текшерүү иштерин баштады. Булак аргумент чекиткейчи. Деңгээли маражорлук менен паракорчулуктан ашпаган Текебаев президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун деңгээлин айыл өкмөтүнө теңеди. 6 январда өзүнүн Атамекен фракциясындагы лидерлигин былтыр октябрда Замандаш партиясына кетип калган Айсулуу Мамашевага өткөрүп берген Өмүрбек Текебаев жеке менчик Жалбырак ТВ телеканалу аркылуу шайлоочуларга видео кайрылуу жасады. Анда ал президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун былтыркы жылдын акыркы күндөрүндө Текебаевди сындаган маегине жооп кылып, ызакорлугун жашыра албай, адамдын жекелигине асылып, Жапаровдун деңгээли айыл өкмөтүнүн деңгээлине теңеп ачууланды. Октябрь-ноябрь айларында эле Текебаев бир күн Жапаровду сындап, эртеси кошомат кылып элди таң калтырган. Эми да өз деңгээли маражорчулук менен паракорчулуктан ашпаган Текебаев аны айланчыктап чуркаган кошоматчыларынын сөзүнө ишенип алып, өзүн кыйын сезип, Жапаровдун деңгээли айыл өкмөтүнүн деңгээли деп өзүн өзүбектей мактады. Эгер Текебаев ошончолук кыйын болсо, 2011 жылдан кийин бийликте олтурган президент Атамбаевке кошомат кылып, анын бийликти узурпация кылуусуна жардам бербейт эле го. Атамбаевдин президенттик бийлигин чыңдап, кошоматтанып кошо жүрбөйт эле го. Качан гана чексиз бийликке ээ болгон Атамбаев 2016 жылы Текебаевди көчүгө тээп, көчүгө чыгарып койгондон кийин ызаланган Текебаев адатынча оппозиция болмуш болуп айкырып чыга калбады эле. Муну эл унута элек. Ошондуктан эл азыр Текебаевга ишенбей, аны бир ууч фанаттарынан башка эч ким колдобой, ара жолдо калып жараланган аюудай ызаланып туруу. Өзү парламенттик системаны курам деп кыйкырып жүрүп, бирок досу Атамбаевдин президенттик бийлигин чыңдап, аны кыргыз элине коррупционер диктатор кылып берди. Текебаевга эми жоо кеткенден кийин кылычыңды бокко чап деген кыргыздын ачуу сөзү гана жарашат. 2010 жылдагы парламенттик төңкөрүштөн кийин Текебаевдин жан жөөкөрлөрүнүн бир нечеси Атамекен партиясынын мүчөлөрү маражорлукка айыпталып, узак жылдарга кесилип, азырга чейин абакта олтурат. Өзү маражорлукка айыпталып, ага козголгон кылмыш иши аягына чыкпай, саясий чечимдердин негизинде гана токтоп калган. Россия Госдумасынын экс-депутаты Маевскийден пара катары алган 1 миллион доллары боюнча сот тарабынан 8 жылга кесилип кеткен Текебаевди экс-президент Сооронбай Жээнбеков саясий чечим менен гана түрмөдөн чыгарып койду. Сынчынын сыңар өтүгү майрык деген же өз башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деген ушул экен да. Булак Кыргыз Today Чекит.org. Темирбек Асанбеков Мекен ынтымагы партиясынын лидери. Президенттикке аттанган азаматтар ачык кутулуп жаткандарын сезишип, саясий шантажга өтүп, элди ичара тирештирүүгө түртүп жатышат. Эгерде ошончолук эле жаңы конституцияга каршы болушса, анда шайлоого катышуудан баш тартышып, саясий принципке бекем турушса болмок. Өздөрү азыркы саясий эрежеге макул болуп, президенттик шайлоого аттанышты. Эми аттанышкандан кийин аягына чейин турушса болмок. Тилекке каршы президенттикке аттанган азаматтар ачык утулуп жаткандарын сезишип, саясий шантажга өтүп, элди ичара тирешүүгө түртүп жатышат. Калыбек Осмоналиев: Жапаров президент болуп, кадр маселесин адилет чечип, түз жол менен кетсе эле азыркы конституция деген бакырчаактар менен аларды козутуп жатышкан уурулардын жаактары жап болот. Кыргыз эли бийликтин ачык айкын жүргүзүлүшүнө бир адам башоту менен жооп берсин деп жатат. Бирок конституция эч кандай жол бербейт. Муну карапайым калк 30 жылдан бери 3 жолу далилдеп койду. Ал терминди айласы куруган саясий фиаского тушуккан, амбициясын тыя албаган кээ бир эле ишмерлердин ойлоп тапкан сөз оюндары болуп жатат. Садыр Жапаровдун аймактардагы эл менен жолугушууларын көрүп турабыз го. 1991 жылдан бери мындай феномен болгон эмес. Эл өз мүмкүнчүлүгүн эми кое бербейт. Садыр мырзаны катуу колдоп жатышат. Мындай колдоо Садыр мырзанын өзүнүн мойнунда дагы. Эгемен Кыргызстандын тарыхында мурда болуп көрбөгөндөй жоопкерчиликти илип койду.
Демек таза жана адилет иштөө менен гана элдин ишенимине ээ боло алат, башка жолу жок. Ошондуктан президент болуп калса биринчи кезекте кадр маселесин адилет чечип, түз жол менен кетсе эле азыркы конституция деген бакыр-чаактар менен аларды козутуп жатышкан уурлардын жаактары жап болот. Эл өзүнүн бийлик ээси экендигин даана сезе баштайт дагы өз келечегине даңгыр жол салып, алдыга көздөй кете алат. Ошондуктан эл бүгүн Садырга окшогон лидерге үмүт артып турат. БШКнын каты талапкерлердин нааразычылыгын жаратты. КТРКда президенттик шайлоого талапкерлердин теледебаттарынын экинчи айлампасы башталды. Ага бүгүн талапкерлер Мадумаров, Исаев, Асанов, Абакиров, Касенов катышууда. Ал эми дагы бир талапкер Садыр Жапаров дебатка келген жок. Дебаттын башталышында алып баруучу БШКдан келген катты окуп, шарт боюнча башка талапкерлердин атын атабоого, ал бийликке келсе кандай коркунучтар бар деп элди коркутууга тыюу салынган деп эскертти. Бул талапкер Адахан Мадумаровдун нааразычылыгын жаратып, БШКнын катын колуна берүүнү суранды. Дагы бир президенттикке талапкер Курсан Асанов да БШКнын бул талабы эмне үчүн биринчи турда киргизилбегенин сындады. Булак Марал ФМ чекиткейжи. 3 пахан аттуу интермедиядан кийин куудулдар УКМКга чакырылды. Кыргызстандык куудулдар Рахман Разыков жана Абдылда Иманкулов оңолмок элек биз качан ортодо турса 3 пахан деп аталган тамаша концертинен кийин УКМКнын Ош шаардык башкармалыгына чакырылды. Бул тууралуу Азаттык куудул Рахман Разыковго шилтеме берип жазды. Маалыматка караганда УКМК куудулдарды концерт өткөн күндүн эртеси чакырып, 3 пахан деп аталган интермедияны сценарийден алып салууну талап кылган. Куудулдар Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов жана Нарынбек Молдобаев аткарган 3 пахан аттуу интермедияда Кыргызстандагы алдыдагы президенттик шайлоо тамашага салынган. Анда абакта олтурган 3 кишинин президенттик кызматка ким татыктуу экени тууралуу талашып тартышканы чагылдырылат. Рахман Разыков учурда бул концерттик программа менен Жалал Абадта жүргөнүн билдирген. Куудулдардын эмне себептен чакырылганы тууралуу УКМК комментарий бере элек. Булак Говори Чекит ТВ. Урматтуу кыргыз элим, алдыдагы шайлоого саналуу күндөр калды. Мындан 11 жыл мурун президенттик кландык башкаруудан элибиз жабыркап, кандуу бийликтин огунан 90го жакын адам атылып, курман болушкан. Көптөгөн жарандар майып болушту. Биздин жакындарыбыз жаркын келечек, эркиндик деп жанын беришкен. Бүгүнкү күндө айрым топтор элдин каны, жаны менен келген элдик бийликти хандык бийликке алмаштырганы жатышат. Терең ойлонуп, мындайга жол бербейли. Себеби хандык башкаруу жакшылыкка алып келбейт. Кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл экенин жакшы билебиз. Хандык башкарууда бир адамдын айланасына аттын богуна конгон чымындарга окшогон кошоматчылар жайнап чогулушат. Учурда дагы мындай кошоматчылар аз эмес. Ал эми парламенттик башкарууда болсо, мамлекеттин деңгээлиндеги глобалдуу маселелерди чечүүдө ар бир эл өкүлү элдин талабын түз жеткирип, парламентте ачык талкуу жүрөт. Андыктан туура жолду тандайлы, деп жазат Баатырлар үмүтү коомдук бирикмеси өзүнүн Facebook социалдык баракчасына.